Айнагүл Бапыгулова контейнерин март айынын 20-сынан тарта эл катары жапкан. Соодагер айым патенттен сырткары алдыда айына жер салыгы, орундуктун ижара акысын, коммуналдык төлөмдөргө каражат төлөөсү керек. Эми күн сайын акча талап кылып келген салык жыйноочуларга кайдан акча табам деп түйшөлгөн мезгили. Кандан бери 6000 эмес 600 сом соода кылган жокпуз. Жок, эл жок. Ошол карантин убагындагы жер акын бере албайбыз. Ошону жеңилдетип берсин бизге. Телевизордон айтып атпадыбы төлөнбөйт деп. Төлөй албайбыз биз, кантип каяктан алып төлөйбүз? Айнагүл айымга окшоп соода жок эски товарын саткан Кара Суудагылар базар ээлерине жеңилдик берүүнү суранышат. Кара Суу шаарында жайгашкан Номад базарында 100гө жакын соодагерлер базар ээлеринен салыкка болгон мөөнөттү узартууну суранышат. Соодагерлер март айын кошкондо орто эсеп менен 30 000 акчаны төлөй албай калган. Ошондо бизден азыр 3 айга чейин 3 айдын ичинде акчасын бересиңер деди. Жер акысын биз айына 3000ден беребиз. Анан биз бир айга берели деди. Ошол марттын 20-сына чейин, анан майдын аягын кошулганда бир ай болсун. Ошол бир айлыгын беребиз да 2 айдын бизде бошотуп бергиле дедик. Булар жок, баары бир чыкпаган күнүңө да бересиңер деди. Акыр кеспесе дагы кичине болсо дагы хотя бир айын же болбосо кандайдыр бир азыраак суммада коюп мындай чечип бергени жакшы болот эле. Соода жайдын негизги бөлүгүн ээлеген Туратали базарынын соодагерлерин түйшөлткөн маселе да ушул. Бир нече жеке ишкерлерге таандык болгон ири базарда ижарага жер алып иштеткендер эл көбөйүп, соода жанданганга чейин убакыт сурашат. Бизде дагы мына рядта март, апрель, май ушу иштебеген күндөрүбүзгө төлөгүлө деп атат. О күндөргө биз чыккан эмеспиз, иши аренда төлөйбүз. Жалаң карапайым эл, бу жерде жалаң карапайым эл, мындай байлар эмелер эмес. Ошолорго ушу кичине жеңилдик, хотя бы мына Орозо айына соопчулук ичинде эле жеңилдик кылып берсе болот да. Базардагы көпчүлүк соода күркөөлөргө жеке тараптар ээлик кылганына байланыштуу ижарага алган соодагерлерге жеңилдиктерди алуу кыйынга турууда. Бул тууралуу жеке ишкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөнүн, соодагерлерге жеңилдиктерди карап берүү маселеси коюлганын Сарай айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү билдиришти. Ал элдер менен түшүндүрүп атат. Мына кредити бар, 2 ай иштеген жок. Айтылган кече бул штабта да айтылган. Жеке ишкерлерди ошол эмнеден бошотуп турган карантин убагында деп. Эми аларды деле түшүнсө болот да. Баягы кредит болуп атат, кредиттен бошотуп атат. Эми кредиттин основноюн төлөшкөн жок да, беркен эмнесин төлөп атат. Туратали базарында 3200дөн ашуун соодагер патент төлөп соода кылат. Эске салсак, Кыргыз өкмөтү карантин мезгилинде тездик менен антикризистик план иштеп чыгарган. Ага ылайык ишкердик жүргүзүү багытындагы жарандарга жеңилдик берүү маселеси каралган. Чакан жана орто ишкердикти жүргүзгөндөргө коммуналдык төлөмдөрү түрдүү салыктардан 3 айга бошотуу тууралуу айтылган. Махпурат Алибаева, Исхак Ашим уулу, Ош Бирим жаңылыктары.